Саламатсызбы? Региондо Абалким авторлук программасы. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара тилкелерине тийиштүү маселелер кайрадан коомчулуктун көңүл чордонунда. Кээ бир жарандарыбыз маселени билип, түшүнүп пикир айтса, кээ бирлери албетте эч кандай түшүнүккө ээ болбой туруп эле маселеге серепчилик кылып жатканын көрүп турабыз. Жөнөкөй жарандарыбыздын басымдуу бөлүгү белгилүү бир саясатчылардын гана сөзүн угуп, ошолорду гана туура деп түшүнүп, ээрчип, натыйжада чындыктан бир топ алыс калып жатканы да талашсыз. Анткени саясатчы делген кишилердин ар биринин өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгы бар экенин аңдап жете албай жаткан кээ бир мекендештерибиздин дагы эле азайбай жатканы өкүнүчтүү. Айрым саясатчылар чындап эле мамлекет үчүн, эл үчүн аракет кылып жатса, башкалары элди жамынып, өзүнүн буга чейин ар кандай айла амал менен ишенимине кирип, ээрчитип алган кишилерине жамынып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ишке ашырууга жан үрөп келе жатканы да чындык. Карапайым элге ким жагымдуу сүйлөп, ролду жакшы ойноп, диндар болуп көрүнүп, анча-мынча хадистерден айтып, анча-мынча илимий терминдерди колдонуп сүйлөп, автовокзалдарда намаз окуй коюп, сүрөт видеосун чыгартып, кыргыздын тарыхындагы эмгеги менен элге кадыры сиңген кишилердин аттарын ар бир сөзүнө кошуп сүйлөп койсом эле, кыргыз эли мен үчүн жанын бере турган идеалга айланып каламын дегендер да жок эмес. Бирок мындай саясий ыкмалар ар дайым эле өзүнүн оң натыйжасын бербей тура. Бул аптада башкы прокуратура тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында депутат Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттен уруксат суралып, атайын комиссия түзүлүп, бул маселе депутаттар тарабынан каралып баштаганынан баарыбыз кабардар болдук. Депутат Мадумаров ага карата мамлекетке чыккынчылык кылган деген берененин негизинде айып тагылып жатканын билдирди. Албетте, Адахан Кимсанбаевич Тажик мамлекетине Кыргызстандын жерин берип, кайра Тажикстандан ижарага алууга макулдук берген протоколунун кыргыз элине чыккынчылык катары эсептебей турганын кайталады. Анын оюнча, кыргыздын жерин башкага берип коюуга макул болуу бул жөн гана жүздөгөн иштердин бири экен. Демек, расмий түрдө чыккынчылык беренеси менен сизге айып коюлду. Кеп Мадумаров десеп, андай протоколдор жүздөп саналат. Ал айтып атпайбы, жүздөгөн протоколдорго кол коюлат деп. Мисалы үчүн соода сатыкта жүздөгөн протокол кол кое берет. Бери соода сатык эмес да. Берде ошол протокол менен жер кетип калышы мүмкүн. Же болбосо ал протоколду уккан кишилер ошол протокол боюнча талашып, жана антип 36дан ашык жарандын өмүрү кетти. Бул военный положениеге чейин барып калды. Эми ошону 100 жолу протоколдорго кол кое берсе, 100 жолу 36, 40, 50ден адамдар өлө берсе, мен аны бул сабатсыздык дейт. Мадумаровдун өзү сабатсыздык болуп атат. Мында юридикалык аңсезим, укуктук аңсезим жок болуп атат. Маселе эми парламент депутаттарына калды. Бул жолку эл өкүлдөрүнүн деле байкап карасаңыз, айрымдарынын жөн гана убактылуу саясий оюнчу гана экенин көрөсүз. Эмне кылышын, кайсыл жол менен кетишин өзү так билбеген, саясий абалга карап тонун өзгөртүүгө даяр турган мандат ээлери тилекке каршы бул парламентте да аз эместиги көрүнүп турат. Бүгүн бул бийлик турганда бир нерсе деп сүйлөп албайын. Эртең эмне болуп кетет? Бийлик алмашып кетчү болсо көчөдө калбайын. Андан көрө ойду келди сүйлөп, эки жакка тең талтайып, эч кимге жаман көрүнбөй, эптеп убакыт өткөрөйүн деп отургандарын да көрүп турган чагыбыз. Күндүзү жыйынга барып жакшылап сүйлөп, шаша-буша ал сөзүн кыркып соц тармактагы баракчасына жүктөп, комментарийлерин окуп рахаттанып жүргөн режимде иш алып барып жаткан депутаттарыбыз да жок эмес. Популизм менен алектенчү учур болбой, мамлекеттин чегарасына байланыштуу маселе болуп жаткан чакта саясий интрига жасап, элдин көңүлүн башкага бурууга аракет кылып жаткандары да жок эмес. Тиги менен бул тирешип жатат, бул менен тиги достошуп жатат деген сыяктуу ушак айыңдарды таратып жаткандар да дал ошол парламентте отурганын көпчүлүк баамдады сыягы. Кимдер менен кандай кызыкчылыкта, кандай пландар менен иш алып барып жатканын, кимиси кандай максатта жазды күтүп, кимиси кандай максатта күздү күтүп жатканын эч ким билбейт деп ойлошсо керек. Бирок италиялыктар айткандай, бир киши билген нерсе сыр эмес. Ал эми эки киши билген нерсе эртең эле ачыкка чыгат эмеспи?
Андыктан күндүзү чыгышка чуркап, түнкүсүн батышка чуркагандын да чеги болот. Кыргыз эли бул парламентте отургандарды ойноп күлсүн, жыргасын, мамлекетке, элге каршы интрига кылсын, бөлүп жарсын, кылмыштарын жаап жашырып, аман эсен ак үйдө жүрсүн деп шайлаган эместиги анык. Кыргызстаныбыз азыр мышык чычкан ойной турган абалда эместигин, президент баш болуп, башкалары төш болуп, мамлекеттин реалдуу проблемаларын чечүүгө болушунча аракет кылып жатканын, аларга колдон келген жардамды берип, өлкөбүздү алдыга карай сүрөп кетүү зарылдыгын ар бирибиз түшүнө турган учур эбак келген. Чайпай ичип жүрчү элек, ушуну камабай эле койсо дегендей ойду айтып атат. Макул дейли. Анда бул укуктук нигилизм. Каш кайтып туруп, укуктук мыйзамдарды тануу. Мыйзамды билип туруп, каш кайтып туруп аны тануу дагы 30 жыл коррупцияга алып келет. Башкалар айтат, мына биз жерди берип койсок деле, урдап койсок деле, бизди камабай депутаттар коргоп калат экен деген маселе болот. Ар ким өз аркасынан коркуп, эртең бизге дагы мындай бир иш козголуп калса, анан бизди дагы ушундай коллегаларыбыз бири-бирибизди коргоп алалы дегендей сезим калтырбаш керек да, ушундай түшүнүк калтырбаш керек элде. Депутат деген элдин өкүлү болгондон кийин так сүйлөш керек. Адахан Мадумаров жоопкерчиликке тартылат дегенден бери адаттагыдай эле бул ишке саясий боек берилип, сөздү бир туруп Варухка, бир туруп өткөн жылы Ташиев менен Ятимовдун жолугушуусундагы протоколго бурууга аракет кылынып жатканына күбө болуудабыз. Медиа аянтында маалымат согушун ачып, жас келери менен төңкөрүш уюштурууга кызыктар күчтөрдүн кыймылы да даана көрүнүп калды. Варухка коридор берилет экен, Лейлек анклав болот экен, Кемпирабад Өзбекстанга берилип кетти, жер сатылды, суу сатылды деген баягы эле жалган сөздөр менен чыгышып, элдин назарын буруп, өздөрүнүн чыккынчылыктары үчүн жооп бербей калуунун аракеттерин көрүп жатышат. Президент Кытайга барса дагы жаман, базарга барса дагы жаман, курткасы мынча сом экен, кепкасы мынча сом экен деген жаш баланы алаксытуучу ыкмалар менен кыргыз элинин башын айлантууга аракеттер күчөп жатканы байкалууда. Эл журт үчүн кыргыздын жерин Казакстанга берип салган, кыргыздын жерин Тажикстанга берип салган, 2010 жылы кыргыз элинин байлыгын талап тоноп, улут аралык согуш чыгарып элди кырган, кумтөрдү талап тоноп мультимиллионер болуп кеткендерге эмес, армияны тоноп, ок дарыларынан бери сатып, самолет вертолетторунан бери сатып жок кылгандарга эмес, кайдагы бир майда барат жалган жашыкка буруп, кыргыз элинин үстүнөн шылдың кылып жатышканы албетте өкүнүчтүү. Исмаил Исаков деген өзүн аябай баалуу мекенчил катары эсептеп жүргөн аксакал болсо, өзүнүн баягы эле репертуарында, өзүнүн бир уч уюшкан тобунун планын ишке ашырып, элди адаштырууга аракет кылып жатканына кыргыз эли күбө болду. Байкап карасаңыз, бүт эле артында кыргыз элине каршы кылмыш кылып, бүгүн болбосо эртең жооп берип калат деп күтүлүп жаткандын баары колунан келишинче Жапаров менен Ташиевке обу жоктонуп эле асылып, ойду келди билдирүүлөрү менен чыгып, элдин көңүлүн өзүнө бурууга, бүгүнкү бийликти жаманатты кылууга жан үрөп жатканын көрөсүз. Эл алдына ачык чыкпай, көшөгө артында акчасын коротуп, ушунун баарын тымызын уюштуруп, сыртынан Жапаров менен Ташиевке көзү түз, дос адамдай болуп көрүнүп жүргөндөрү да андан көп. Көшөгө артынан баарын каржылап уюштуруп, бери карап күлүмсүрөп, нары карап бычагын кайрап, ыңгайы келгенде арттан бычак урууга даяр турган, тымпыйып отурган кишилер үчүн албетте Кыргызстандын келечеги, тагдыры бир тыйынчалык дагы мааниге ээ эмес. Аларга байлык, бийлик гана керек экенин кыргыз эли 30 жылдан бери көрүп, билип, түшүнүп болуш керек. Баарыбыз бир муштумга биригип, мамлекетибиздин өнүгүшүнө жардам берип, кол кабыш кылсак, Кудайым колдоп, ийгиликке жетерибиз талашсыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышты ошол жанагы Исмаил Исаковдун сөздөрүнө жооп беретинде Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына жазган кыскача текст менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз. Исмаил Исаковдун тетири ой жүгүртүүсүнө кыска жооп жазууга мажбур болуп турам. Эсиңизге түйүп алыңыз, эч бир жерди анклавга айлантпайбыз, такталбаган. Өз оюңуздан чыгарылган маселени айтып элдин бүйүрүн кызытпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып карап турчу биз эмеспиз.
1924-27 жылдагы жана 2021 жылдагы кабыл алынган 2 документтин 39 деген номер менен кабыл алыныптыр. Муну атайлап жасаган деп жазыпсыз. Ушунча жылдан бери чоң кызматтарда жүрүп, бирок ушул жөнөкөй нерсени билбегениңиз өтө уят иш. Себеби бардык документтер катар номери менен гана кетет. Эч ким каалаган номерин кое албайт. 2021-01-05-те кабыл алынган протокол кабыл алынгандай аткарылса, эки өлкөгө тең ыңгайлуу болот жана башка бардык чек ара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туура айтасыз, Союз тарагандагы чек арабызды 1 метр кыйшайтпастан сактап калуу милдетибиз жана ошондой болот буюрса. 1991-92 жылдары кабыл алынган, катышкан бардык өлкөлөр ратификациядан өткөргөн келишимдерди аткаруу эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына дал келет деп эсептейбиз. Эч качан сиз айткан Исфара, Чоркух, Аксай, Варух жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. Төрт көчөнү сиз да бергиңиз келип турабы? Мен баарында берилбейт. Бир гана Аксай, Варух жолу протоколго ылайык эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык жолдун статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтө албаймын. Коңшулар бизге окшоп мамлекеттик комиссия түзгөн протоколдорду ачык талкуулап, сырын ачып салбайт. Ошондуктан мен дагы 39 протоколдун сырын ачпоо керек деп эсептеймин. Мени кээ бир нерселерди айттырууга мажбур кылып жатасыздар. Бүгүнкү күндө мамлекет бизге ишендиби? Демек биз жоопкербиз. Мамлекеттин тагдыры, чек арасы менен айкалыштырып саясий упай топтоого жол берилбеши керек. Комиссияны жоюга эч кандай негиз жок. Исаков кааласа комиссияга кошуп алалы, иштеп берсин. Бирок далилсиз, компетенциялык сөздөрдүн таратуунун мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн токтотуш керек. Эгер ушунчалык эле күйүп-пышып жатсаңыз, аскер адамы катары сыр сактоону негиз кылып сурасаңыз, баарына жабык иретинде жооп берүүгө даярбыз. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечеңдетүү. Сизден кем эмес мекенчилдер, сизден кем эмес акылдуулар иштеп жатабыз жана жасаган ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз. Жабык эшик артында саясатчыларды, талдоочуларды чакырып маалымат берүүгө даярмын. Көп нерселерди ачык айкын жаза албадым, туура түшүнүп кечиресиздер деп ойлоймун.